Кийинки сөз Ормонов Улукбек Жулпакаровичте. Урматтуу Дастан Арсызбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу келген коноктор. Эми чынын айтканда премьер-министрди 17 киши сүйлөдү, 17 тең мактап эле атат да. Сөз кайталанып баратат. Колдон келсе дагы бир түшкө чейин сүйлөп бүтүрүп анан буларды иштегенге жиберели. Коронавирус бүгүн 10 кишиге асыраак чыгыптыр. Кубатбек Айылчиевич бар, ошол менен заниматься этсин, иштесин да булар. Мүмкүн болсо, бул жердеги депутаттардын баары келип айтып коюңузчу, сиз деп бир топтор суранды. Сиз голосование коюп, обедке чейин сүйлөп бүтүрөлү дагы, калган ишти булар кетирип, анан өзү эле законопроекттер көп. Азыр бүтпөй атат. Элди касканактап жүрөт. Мүмкүнчүлүк болсо, урматтуу депутаттар, ушуну көңүл буруп койсоңор, голосование коюп карап көрүңүзчү. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, ушундайды токтотпой да суранганда, Камчыбек байке, сизден ким суранды айтып коюңузчу аты жөнүн. Кышында бир жол уят кылдыңыз, жогорку кеңештин барынча балдар үшүп атып кетет депчи. Эмне балдарыңыз ысып атабы кетейин дегенде. Эми мактагандар сүйлөсө, сындай тургандарга да сөз бергиле да. Качанга чейин Абылгазиевди кошомат кылып жүрүп кетирдиңер го. Ким айтты? Айтсын өздөрү, алардын тили озор. Сизден суранган жок. Токтотуңуз кошомат кылганды. Картайганды ошо калы сөзүңүздү айтып, алыс сөзүңүздү айтпай. Токтотуңуз болду. Рахмат. Табышкы коюп.